Okuğa kızıkpayбыз, kitepke kızıkpayбыз. Ошон үчүн туугандар китеп окуйлу. Биринчи Алла Таала Куранды түшүргөндө оку деп түшүргөн. Oku деп түшкөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи окуганды билбейт эле, бирок оку деп түшкөн. Ошон үчүн эрмек Тынай улайда, эгерде сен бир күндө 10 барак окуп алсаң дейт, анда сен пайгамбардын үммөтү эмессиң дейт. Түшүнүп атасызбы? Азыр заман ушунчалык. Мурда мисалы, мына бир диплом алып туруп пенсияга чыгып кетти биздин ата-бабаларыбыз. Мен азыр 2 диплом алдым, мен дагы окуп атам. Мурда 50 жылда эл жаңы десем, азыр 2 жылда эле эл жаңы болуп кетип атат. 2 жылда эле уже жаңы нерселер пайда болуп кетип атат. Ошон үчүн улам окуп, улам өсүшүбүз керек биз. Өспөсөк болбойт. Адамдын денеси карыйт, бирок мээси карыбайт. Ошон үчүн мээбизди иштетели үчүн эле конституцияга окшоп эле чоңкулатып көтөрүп жүрө бербей. Максулбу иншалла. Окуйбузбу? Meyvesi işletilmeye kalk etmesi de işletilmeyle bir misalı. İşletilmeyle kalk etmesi de meyvesi. Bu sünodaslar bu. Meyveni işlete durgan cayını işletilmeye kaldı. İşletilmeye ötüp gitti. Bizim belestediğimiz Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan'da 5 memlekette bir daha Nobel premiyanı çoğu gitti. Evrelerde 105 Nobel premiyanı aldı. Ошон үчүн дүйнөнү башкарып атат. Биз күнө кусазга тойгонго эле сүйүнүп жүрө элек азыр. Азыр эле ушу жерге келип мен бир маселе уктум да. 3 залым бар экен. 3 залым бар экен дейт. Үшөө мактанып атат. Мен ушунчалык залыммын деп, бул залымдыгым менен, акмактыгым менен мактанып атат дейт. Жандагы мен сенден да жаман залыммын деп дейт. Üçüncüsü turup alıp, men eköңөр da tek men zalımın. Azır görüşürdüm de turup barıp turup, birösü var turup bir zorga basıp ketip atkan kempirdi var turup, tokmakta vurup, esini odarıp saldı deydi. Ekisi azır görüşürdüm de turup bayağını, esop kalgan kempirge suyunu çaçıp durup, esine getirip turup, gayra vurup turup esini dağıtıp koydu deydi. Üçüncüsü görüp oturup, sekirip atıp, malades dedi. Gördüңөр mü? Meslerden de zalimmin deyip aytsam, nege sen iştese de kılan yoksun dese. He bu benim apam dedi. Şunu dasmı? Бұл dese menen neni aytып атат, тиги улам айтып атат. Азыр Газа, Израилде мына окшогон балдарды, кыздарды, ошентип бизде мечитке окшоп отура албай атат. Алар ачка отурат азыр. Биз болсо эсирип, мындай чугундуга таштап аткан табакты алар ачка отурат азыр. Эч нерсе кылган жокпуз. Жоқ дегенде дуа кылган жокпуз, ошолорду ойлогон жокпуз бизчи. Ошон үчүн айтат, сен мамлекет мага эч нерсе кылды деп айтпа, сен мамлекетке эмне кылдың? Ошону эмне кылдың сен мамлекетке? Ошоңа өзүңө суроо бер, мен эмне кылдым мамлекетке? Сен бир дарак эгип койдуңбу? Бир жер сүзөп койдуңбу? Бир нерсе кылып койсок баардыгыбыз милдет кылабыз. Ошон үчүн ар бирибиз милдеттибиз туугандар. Ошон үчүн мына неме Салахуддин Аюби деген уагында ошол Палестинаны еврейлерден бошоткондо ошондо бир неме жыгачуста бар эле дейт. Жыгачуста ошол Египетте отуруп алып минбар бар го жана мечитте. Минбар жасап. Ушул минбарды мен Палестинадагы мына экинчи Куддус деп коет. Меккеден кийинки эң ыйык мечит. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва көтөрүлгөндө намаз окуган. Ошол жерге коем дегенде, сен кантип коесуң аны бул жакта? Ал жерде немелердин, еврейлердин колундагы десе. Мен иншалла мен колумдан келген нерсе ушул. Мен ушуну кылам, Алла Таала өзү коет деп. Кийин Алла Таала Салахуддинди чыгарып, ошол Газаны бошотуп, тигини минбар ошол жерге турду дейт. Ошон үчүн мына жердеги балдар, бул нерсе мен не айтам? Силер бардыңар өзүңөрдү иншалла чоң ниет кылгыла. Мен аламга чыгам деп ниет кылгыла. Азыркы балдар мен мектептерден көрдüm. Даже кыялданбайт экен да. Кыялдар орундалат деген реклама бар го. Силер өзүңөрдүн жашооңорду өзүңөр жазгыла. Мисалы, мен эми айтпайын дедим эле, бирок айтайын да. Бул биздин кемчилигибиз. Мусулмандар ушул нерсени түшүнбөй атабыз бизчи. Ниетти чоң кылыш керек. Мен кубанычым, мына жерде азыр жанагы Сулайман аканыкына кетип атып көрдүм да. Ошол фундаментти куруп, мен ушул жерде жашайбы бекенмин, жашабайбы бекенмин деп, ошол фундаментти куруп кеттим. Өлгөндө 5 жыл болду.
Oşonun için siz özünüzdün yaşoңuz, bu sizdin yaşoңuz. Siz bunu жазыңыз. Ben inşallah ben ушундай үйдө жашаймын. Men gerek болсо мынандай машина минемин. Men gerek болсо асманга учамын, мен космоско учамын деп жазгыла өзүңөр жашаңарды чоң ниет кылыңlar. Эми öldüm ben. Ölem dayım bilmeyin de desem sen kim bilet anda. Oşun için senin taqdırın oşol. Özüңdүн taqdırыңды özüң talkalaba. Allah Taala bergen жашоону beyparva ötkörme. Çok niyet kıldılar. İnşallah şunu da kılam. Ben kolman gelmeyip, ben ütmeyip öyle özüm aldap yürüverme. İnşallah kılavuz mu? Alamga çıkavuz mu? Kur'an'da okuyumuz mu? Yürönöz mü? Oğulavuz mu? Yürüveröz mü? İnşallah giyinkide bunday bolmaylı. Giyinkide barınız Kur'an'da düşöylü. Kur'an'da türşünü okuşkanday örakat. Kur'an'da Allah Teala der, insan. Ya eyyuhel insan. Ma gurraka bi rabbikel kerim. Allah Teala gayra aytып атат. Балам десе кандай жүрөгүң эзилет. Allah Teala gayra sizge aytып атат. Биздин кулактарыбыз дүлөй болуп оюбуз башка жакта эртераак бүтпөйбү, тез окубайбы деп качканга шашабыз. Бул мечитке киргенде эки түрлүү адам болот. Бирөөсү суга түшкөн балыктай жыргай болуп жыргайт, экинчиси капаска түшкөн куштай болуп эртераак шашканга качат. Ошон үчүн иншалла суга түшкөн балыктай болуп дайыма жүрөгүбүздү мечитке байлайлы иншалла. Даярсызбы? Вақтыңыздарды алған үшін кешіктіңіздер иншалла. Ушу сөздер аманат үйдөгүлөргө жеткиле макулбу?